Эжиреге же жаткан жериңиз жайлуу болсун. Аллахым бейишинен орун берген болсун. Азыр айтчу эле го негизичи, оруну жашырсаң өлүмгө ашкере деп. Азыр ал макал мындай болуп калды да. Зордук, зомбулукту жашырсаң өлүмгө ашкере болуп калды. Туура эле айттымбы? Ошондой эле болуп атат. Мен Каракулжага экениме өкүнбөйм. Бирок Каракулжанын атын булгап аткан акалар, эмне болду силерге? Эмне болду айткылачы? Мен буну бир эле эркекке айткан жокмун. Мен баардык эркекке айткан жокмун. Беш кол тең эмес, аны билем. Хейт жазбагыла. Ошентип аялын уртокмокко алып үйдө камап отуруп, анан кийин тигини караба, буну караба деген силерге эмне болду анчалык кысканам? Кысканам деп атасыңар да? Кызганыч деген андай болбойт. Кызганасыңбы? Аялыңды карап койгон эркекке барып сүйлө. Эмне карайсың менин аялымды? Бул менин аманатым, муну эмнеге карайсың деп айт. Духуң жетпейт антип айткангачы. Духуң жетпейт. Анан кийин бул жакта аялыңар, ал сени эмне карап атат анан? Аны карап атканын албай ушу билген деле жок алчы. Билген деле жок. Аны ал сени карап. Болдучу кызганган мындай болбойт. Өзү адам анан мал деген нерсе бар да. Азыркы кызганган ушуну кызганып өлтүрүп койду аны тиякпак деген эркектер, силер малга да тең келбейсиңер. Силерди эмне деп айтса болот? Ушу үчүнчү ат ойлоп табыш керек болуп калдык ше да. Адам, айван, анан дагы бир нерсе. Адамчылыктан чыгып, айванчылыкка жатпайт, вообще эле болуп кеттиңер да. Калп элечи кызганам депчи. Кызганыч мындай болбойт. Кызганган болсом, ошо өзүңдөн карылуу, ошо өзүңдөй болгон эркекке барып сүйлөй, духуң жетпейт. Духуңар вообще жетпейт. Нурбек Саматов байкем өзүнүн видеосунда айтып кеткендей, малга да тең келбей калдыңар да, чын айткандачы. Бул эмне деген шумдук? Макул эми түшүнсө болот эле да, логическийчи. Күйөөсү үйүндө балдарын карап калыптыр, анан 20 жылдыкка кетиптир, анан 2-3 күн жок болуп кетип, тоого чыгып, анан тиякпакка чыгышып, анан 2-3 күн жок болуп кетип, анан үйүнө мас болуп келип, анан десең дейт элең. А бул жерде өзү сопровождение кылып алып барып мектепке, линейкага киргизип тургузду да, болду, үйүнө алып кетти кайра. Башкаларга окшоп кафеге барган жок, башкаларга окшоп походко чыккан жок, башкаларга окшоп кафе, ресторанга да барган жокко. Значит, бул жерде ал нерсе эмес, чоң бир ушунча анча жыл жүрүп 5 бала бар деп атам. Ошончо жылдын ичиндеги нерсе жатат да. Эмне деди? Башында алгыс эле зордук зомбулукту көрүп туруп, анан үйүнө ата энеси келип айтты. Көбүнчө апабызга жакынбыз, апабыз айтабыз, апа ушундай кылып атат. Десе кээ бир апалар эмне дейт? Оозуңду жап дейт. Оозуңду жап, жаша болду. Сен андан башка эч ким албайт, андан башка ким алат? Сен биз шерменде кылып атпайсыңбы? Дегендей эле мамиле кылабыз да. Жаша. Ой, ага деп сылап сыйпап, тиягын тарап, биягын тарап, ушинтип мамиле кылсаң жакшы болуп кетет. Анын көңүлүн кара, тиягын. Аялдын көңүлүн ким карайт? Ким караш керек? Ошентип бир жолу барып айтты, экинчи жолу барып айтты, үчүнчүсүндө барып айтты, уже төртүнчүсү айткысы келбей калды, себеби түшүндү, чтоб алар эч нерсе кылбайт экенин. Сен игнорить этип, сага мындай айтканда, плевать экенинчи. Ошон үчүн айткысы келбей калды. Бул мен жеке оюм интервьюсунда көрүп калдым. 2 кызы бар болчу экен, 3 баласы бар болчу экен деп, чоочун киши айтат бар болчу экен деп. Мына мен деле бул нерсени угуп айтып атам, мына мен башка бирөөгө айтып берсем, 2 баласы бар болчу, 3 кызы бар болчу, ушинтип айтасың да. Аны туруп 2 баласы бар болчу экен, 3 кызы бар болчу экен дебейчи. Бар болчу экен деген, бар болчу экен, анан бар болчу. Бул эки сөздүн айырмасын түшүнүңүздөр, сураныч да. Анан кыздарыңарды бир нерсе болуп, апага чаап атат, сабап атат, уруп атат десе, оозуңду жаба калбайчы, оозуңду жаба, төлө оозуңду жаба калбай, эч нерсе болбойт дебей. Зордук зомбулукту жашасаң өлүмгө ашкере мына. Жөнүнөн эле аркасында балдар калды, ыйлап жатып калды. Көзүдөн түрмөгө кирди. Болду. Ушуну алдын алса болот беле, болот эле. Мана бир нерсе болсо оозуңду жап, оозуңду жап уят деп. Ал убакта уят болмок эмес, мына азыр уят болду. Азыр чындыгында уят болду. Чындыгында уят болду. Кимге уят болду? Өлгөн адамдын өзүнө уят болду байкуш. Мындай өлүмгө Аллахым буйруп койгон, Аллахым пешенесине жазган, бирок татыктуу эмес болчу. Татыктуу эмес болчу. Кудай, мен өзүмдүн
Мындай төрөп өстүрүп келатам э. Мен уже коркуп калдым. А башка канча кыздар бар, ата-энелер алар эмне болуп атат? Уже подростковый возрасттагы күйөөгө тийчү кыздардын уже мнениясы өзгөрдү. Тийбеш керек деп калды. Эмнеге? Значит, ушундай болот деп.